баарыңыздарга салам айтабыз. Саламыбыз менен биздин бир жаңылыгыбыз бар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ушундай чечим кабыл алдык. Ушул биздин абрикос багыбыз. Абрикос быйыл ушунчалык Алла таалам көп берди абрикосту. Бул да бир Аллах тааламдын сыноосу. Эми биз бүгүн ушундай чечим кабыл алдык. Үй бүлөбүз менен кеңешип туруп. Ушул бакта болгон абрикосту кимге керек болсо тараталы деп. Кимиңиздер варенье жасасакпы, компот жасасакпы деп ойлоп аткан болсоңуздар, ушул биздин бакка келип, каалашыңарча абрикос терип алыңыздар. Чектелбейт. Анан чоң машинеси барлар чоң машинелериңер менен келип, каак жасап, бир нерсе кылып иштетип ала турганга мүмкүнчүлүгүңөр болсо, аны да кылып алыңыздар. Биздин үй бүлөгө жөн эле рахматыңарды айтып, батаңарды берип кетсеңер жетиштүү болот. Өткөндө биздин бир устатыбыздан сурасак, ушундай болду, кандай кылабыз десем, жерге да түшүп калып атат, кичине жетише албай атабыз десем, элдерге тарат деп айтты да, бекер тарат, аянба депчи. Ошол себептен тараталы деп чечтик. Анын дагы бир себеп, мындай бизде абрикос бар, кокон гиляс бар, алма, карагат бар. Кудайым буйруса, мындай эч нерсеге нааразы эмеспиз. Өрүгүбүз сата албай калдык, көп болуп калды деп налыбайбыз. Аллах таалам башка жагынан жетиштүү берди. Мындай Аллах таалага ушуну берип атып, ушул турганыбызда дагы ыраазыбыз, шүгүр айтабыз. Анан туугандар, ушул видеону башкалар менен да бөлүшүңүздөр. Айырмасы жок. Жерде калган чакты терип кетсин, терип кетиңиздер. Балким көрүп аткан сиздер тере албасаңыздар, сиздерге керек болуп же жол алыс болуп келе албасаңыздар, балким таба албай жүргөндөр бар. Балким арзан өрүк болсо алып иштетип, жаймак жайып, бир нерсе кылат элек деген дагы кишилер чыгып калышы мүмкүн. Мына көрүп атасыздар, мындай көп да, анан таза, мындай котур эмес, сулуу. Баягындай сары кыздын тою деп чын бекеринен айтпаса керек, сулуу, даамдуу. Эгер алыстан келсеңер, ушул жактан өрүк терип алып, биздин бактын эле ылдый жагында көл бар, таза, тунук, жылуу жер. Ошол жакка барып көлгө да түшүп кетсеңиздер болот. Кааласаңар, бизде жатакана жок, барыңыздарга бирок өзүңөрдүн палаткалар менен келип, машинеңер менен келип, ушул жакка жатып 1-2 күн түнөп кетсеңиздер да болот.